Ассаламу алейкум достор. Бүгін сіздерге Қырғызстан жана Өзбекстан ұлттық құрамаларындағы топ 7 қымбат футболшыларын салыштырабыз. Албетте, Өзбекстан ойыншылары бір топ қымбат, бирок ошого карабай аракетти кыла берели. Жакшылыкта жарышып, кошуналар менен тең тайлашууга бел байлайлы. Бул да болсо биздин оюнчуга стимул болсун. Анда кеттик. Алгач Өзбекстандын топ 7 кымбат оюнчусу деп дарбалачы Абдувахид Нематов табылды. Анын жалпылай трансфердик баасы 1 миллион 500 000 евроны көтөрүлгөн. Ал эми Кыргызстандын курамынан 7-орунда турган Бекназ Алмазбеков, анын баасы 400 000 евроны толуктап турат. Топ 6. Топ 6-орунда Өзбекстан курамасынан Жалолиддин Машарипов, баасы 1 миллион 700 000 еврого баланса, Кыргызстандан Христиан Браузман 450 000 евро экенин белгилей кетели. Топ 5 орындар. Өзбекстан ойынчысы Атабек Шукуров 1 миллион 800 000 евро менен 5-орунда турса, биздин курамадан Элдияр Зарипбек уулу 450 000 евро менен топ 5-тикти толуктады. Топ 4. Өзбекстан жана Ирандан Персеполис oyuncusu Астон Урунов 2 миллион 500 000 евро менен байланса, Кыргызстандын сабынан топ 4-тө Беларусиянын Торпедо Блес oyuncusu Алимардан Шукуров 450 000 евро менен байланган. Эми топ 3-түккө таанымал оюнчулар. Тагыраагы Өзбекстан сабынан атактуу Элдар Шомуратов 5 миллион еврого байланып топ 3-тө турса, Ак Шумкардын коргоочубуз Тамирлан Козубаев 500 000 евро менен мыкты 3-түккө кире алды. Ал эми 2-орунду кошуналар курамынан жаш бирок таанымал болгон Аббасбек Файзуллаев ээледи. Анын трансфердик баасы 8 миллион евро. Ошондой эле Кыргызстандын сабынан кече жакында мыкты футболчу сыйлыгына татыган Кожо Джоэл 700 000 евро менен 2-орунду ээлеп турат. Эми мына минтеп топ 1-ге да жетип келдик. 1-орунда албетте Өзбекстан курамынан Франция лигасындагы Лаз клубунун коргоочусу Абдукадир Хусанов 12 миллион евро менен Өзбекстандын топ 1 кымбат футболчусу деп табылган. Ал эми Кыргызстандан Гүлжигет Алыкулов топ 1-де турат. Анын трансфердик баасы 800 000 евроны түздү. Жалпылай ушул топ 7 футболчунун суммасы: Өзбекстан 32 миллион 500 000 евро, Кыргызстан 3 миллион 750 000 евро. Ооба, азыркы учурда Өзбекстан футболчулары топ даражада жана тиешелүү клубдарга оюн алып барып жатат. Буюрса биздин футболчуларга да ийгиликтерди каалап калабыз.